Балам 5 жашта. Декабрдын 9-на 5ке толдук. Өзү ошо порог сердца, жүрөгүнөн ооруйт. Диагноз гидроцефалы. 4 тешик деп атат да. 4 порог деп айтылат экен. Биз 2015-2014 түшкөндөгү немелерибизде, могуларында немеси 3 мили деп тургандары азыр 4 милиге 5 болуп кетти могулары. Неме чоңойгондор, тешиктерин чоңойгондорчу. Анан азыр бул балам айрыкча быйыл көбүрөөк кыйналып атат да. Неме биртке басса эле, ушул үйдөн тигил ооз чыкса да кичине ооз көгөрүп калат. Анан чуркаганга да болбойт. Ошо быйыл операция кылбасаңар болбойт дейт, неме жүрөктүн кан тамырлары ичкирип кеткен дейт. Ошон үчүн симптомдор бул колдордун бул жактардагы көгөрүп калат, жарымына чейинчи бир аз басып чуркаса. Ооздору көгөрөт, анан акыркы бир 15 күндөн бери беттери көгөрүп калып атат. Анан чет жактан Индияга, Москвадан неме кылсак, ал жакта көбүрөөк сурап атат. Индияныкы $16,000 сурап атат, Москваныкы почти бир 700 миңдей сурап атат Тюмень шаарында. Биз быйыл да калтырбай беришибиз керек болуп атат да. Если дагы көпкө чейин алып жүрсөңөр, приступ берип баштайт деди да. Мен өзүм үйдө домохозяйка элемин, 4 балам бар. Эң улусу 5 класс, андан кийин бул балам, анан бул, эң кичинеси 1 жашка чыкты. Үйдө жолдошум эле иштейт, стройкада, частный. Өзүбүз квартирада турабыз. Эми ошо каражатыбыз жетишпей атат, колунда бар. Кайрымдуу адамдарга кайрылам. Кайдыгер карабаңыздар, жардам бериңиздер, жардамга аябай муктажбыз. Кепилдик жок деп аткандан коркуп жатам, ушул жактан бергенденчи. Айла жок, беришке туура келип атат. Кичинесин деле бергиле операцияга деген, бирок 1 жаш 6 айга чейин ыйлатпай жакшылап карасаңар, жакшы болуп кетет деген да. Анан ошол 2 жашка чейин күттүм. Балам 5ке чыкты, эми ушунча жашка чоңойтуп чыккандан кийин аябай эле кыйын экен.